Беловодскийдин базарына барып, кичине жетпеген азык-түлүктөрүмдү алып келдим. Эмне канчадан экенин айтып коеюн. Раса деген самын 230 граммдык 65 сомдон экен биздин базарда. Экини алдым 130 сомго. Мондай жаңы кетчуп чыгаптыр. Беловодский деген 400 граммдык экен, 40 сомдон экен. Могу Yoko Baby деген бизде 18 сомдон. Мындай перчаткилерди алдым. Бир жуубу 16 сомдон. 4 алдым мындайдан. Мындай перчаткинин пачкасы бизде 190 сом экен. Бүгүн мугалимдердин майрамы экен, ошого мугалимге ушундай коробка конфет алдым. Ал 270 сом экен. Эң акчамдын көбү эле могу колбасага кетти. Ушунтип эле көптөн алып койбосом, көпкө чейин жок болуп, бир айдай жок болду го. Бүгүн барсам келип калыптыр, бирок кымбаттап келиптир. Мурда 370 сомдон болчу килограммы, бүгүн барсам килограммы 410 сом экен. Общий 3 килограмм алдым, 1250 сом болду. Мындай семечка алдым. 150-160 сом. Муну бир балага берейин деп алдым. Уйду кайтартып кетем. Воскресенье күнү базарга барам, алга чейин карап тур деп ошо балага берем. Жөжөлөргө сайганга мондай майлуусунун лампочкасын алдым 18 сомдон бир штугу. Чёрный перецтин чоңу 55 сом. Мындай приправалар 11 сомдон. Тооктун этин алдым, сөөгү жок эттеринен. Ал 220 сомдон экен, 2 килограмм алыптырмын. Бальзам 250 сом экен. Сливочное масло белокрестьянское деген 135 сом экен. Мурда ушулар 125 болчу бир ай мурун. Булар да 10 сомго кымбаттаптыр. Мондай майонездин 15%-тиги 130 сом, 25%-тиги 180 сом. 250 сомго картошка алдым. Ушунун баарына жол кирем менен кошуп 4000 сом акчам бар эле, баарын жоктоп келдим кыздар.